Ассаламу алейкум. Амансыздарбы урматтуу мекендештер. Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Бул жолу Токиодо өтүп жаткан Олимпиада оюндарына кайрылып, спорттук күрөш боюнча өтүп жаткан мелдеште катышып жаткан кыргыз балбандарынын жыйынтыгы тууралуу айтып өтөбүз. Алдыда кененирээк ага чейин каналга жазылып туруңуздар. Бүгүн 1 август күнү Токиодо өтүп жаткан Олимпиада оюндарынын алкагындагы спорттук күрөш боюнча мелдештер башталды. Биринчи мелдеш күнүндө 3 салмак чембирдигинде күрөштөр өтүүдө. Грек-рим күрөшүнүн 60 жана 130, ошондой эле айымдар арасында 76 кг салмакта балбандар күч сынашууда. Кыргызстандан 60 жана 76 кг салмакта эки балбаныбыз килем ортосуна көтөрүлүп, алгачкы күрөштөрүн өткөрдү. Биринчи болуп Айпери Медет кызы күчүн сынап 76 кг салмак ченинде 2016 жылкы Рио-де-Жанейро шаарында өткөн Олимпиада оюндарында 3-чү орунду ээлеген казакстандык Элмира Сыздыкованы 8-1 эсебинде утуп алды жана ишенимдүү түрдө чейрек финалга чыкты. Ал жакта Айпери Медет кызы дагы бир күчтүү делинген Олимпиада оюндарынын чемпиону, дүйнөнүн 2 жолку жеңүүчүсү орусиялык Наталья Воробьева менен кескелди. Наталья Воробьева өзүнүн мурункудай калыбында эмес экендиги даана байкалып турган. Ошондуктан Айпери Медет кызы мыкты деңгээлдеги күрөштү көрсөтүп, болгону биринчи эле бөлүктө 12-0 эсебинде утуп алды жана жарым финалга чыкты. Бул Токио Олимпиадасындагы кыргыз спортчуларынан биринчи жарым финалга чыккан спортчу болуп калды. Ал эми мырзалар арасында грек-рим күрөшүнөн 60 кг салмак чембирдигинде күрөш алып барган Жоломар Шашынбеков биринчи күрөшүндө казакстандык Мейрамбек Айнагуловду ишенимдүү түрдө 8-0 эсебинде утуп, кийинки баскычка чыкты. Бирок чейрек финалда Молдова өлкөсүнүн өкүлү Виктор Чобаныга кескелди. Чобаны чындыгында мыкты даярдыкта келгендиги көрүнүп турган. Себеби ал биринчи эле күрөшүндө Олимпиада оюндарында фаворит эсептелип жаткан туркиялык Керем Камалды утуп алды. Ошондуктан Чобаныга каршы күрөштө Жоломанга тактикалык жактан абдан дыкаттык керек болчу. Бирок бул сапар жаш балбаныбыз өзүнүн койгон тактикасын жана күрөшүн көрсөтө алган жок. Чобаны 2 бөлүктүн жыйынтыгында 8-0 эсебинде ишенимдүү жеңишке жетип, жарым финалды көздөй жолдомо алды. Эми эгерде Чобаны жарым финалда кубалык атаандашын утуп ала турган болсо, анда финалды көздөй жолдомо алат. Анда Жоломар Шашынбековдо көңүл жубатуучу күрөш жана андан ары коло байгүүчүн күрөшүү мүмкүнчүлүгү жаралышы мүмкүн. Урматтуу мекендештер, албетте, бири жакшы, бири бир аз капаланта турган жаңылык. Анткени менен кыргыз спортчуларын дагы да болсо колдой берели. Жоломар Шашынбековдо деле коло байгүүчүн күрөшүү мүмкүнчүлүгү али бар. Ал эми Айпери Медет кызы кыргыз олимпиадачыларынын тарыхында экинчи ирет Олимпиада оюндарынын финалына чыгууга жакын турган маалы. Ал жарым финалда Америка Кошмо Штаттарынын өкүлү Аделина Грейге каршы күрөш алып барат. Грей дүйнөнүн 5 жолку чемпиону, бүгүнкү күндө эң күчтүү балбандардын бири. Ага карабастан Нурбек Изабеков биздин жаш балбаныбызды жакшы даярдыкта алып чыгат деген ишенимибиз бар. Жарым финалдык күрөштөр түшкү саат 15:15-те КТРК спорт телеканалында түз эфирде көрсөтүлөт. Эгерде башка аймактарда болуп жатсаңыздар, анда сиздер интернет айдыңынан таап алсаңыздар болот. Ал эми ушул жерден сиздер менен убактылуу коштошобуз. Ала Тоо спорт YouTube каналыбызга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар.